Премьер-министр Абылгазиевдин кадр саясаты өтө талкууга түштү. Ага себепкер болуп, мына өзүнүн бир тууган бажасы белгилүү саясатчы Ырсалиевдин кызматы орду жана ошол эле Ырсалиевдин баласынын кызматы орду мындай өтө чоң акчалуу жана мындай жоопкерчиликтүү экендигине белгилүү болуп депутаттар көтөрүп чыкты. Бирок албетте мындай эксперттик коомчулук биз буга чейин эле билчүбүз. Бул Абылгазиевдин кадр саясаты өтө туура эмес кетип атканын себептен ар кайсы жерге өзүнүн бир туугандарын, жердештерин коюп аткандыгын билип атканбыз. Мисалы үчүн Академия наукта бир тууган агасы философия институтунун директору болуп барган, бирок шайлоодо өтпөй калган. Өтпөй калса дагы ошол Академия наукту талап кылып, мына өткөрүп бересиңер дегендей мындай басым кылганда, анан ошол эле учурда Академия науктун президенти Жуматаевдин кызын, мен сиздин кызыңызды эмгек жана социалдык фонд өнүгүү фондуна ошол жерге башкармачылыктын башчысы, бир башкармачылыктын башчысы кылып койгон экен да. Андан башка мына досу деп баары айтып, жазып да жатышат, кетсин деп да жатышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги ал министр болуп барды, бирок ошол эле учурда дагы бир инилерин ошол жерге жана департаменттин башчысы кылып, ал дагы ошол жанагы дары-дармектерди, эң кымбат баалуу дары-дармектерди көзөмөлдөөчү департамент экен. Мына ошол жерге алып барып отургузуп атат. Андан башка Бишкек газда ошонун директорунун орун басары деп атат. Ал жерде да бир инелери мына 2 ай, 3 ай болгон экен. Ушул жерге алып барып отургузду. И ушундай эле негизде жердештери дагы. Мисалы үчүн башка өзүнө кызматка алганда дагы сөз жок түрдө мындай нарындык же болбосо сөз жок түрдө кочкорлук болуш керек болуп атат да. Мындай кадрлардын жылуусу дагы ошондой мындай жердештикке карап, кочкорлугуна карап, же болбосо ошол кочкорлук бир кишинин айтуусу менен, же болбосо ошонун кадры дегендей жылыштар болуп атат да. Мисалы үчүн ички иштер министрлигинин бир замын ошо кочкорлук деп атышат. Андан башка ГРЭСтин башчысы, мисалы үчүн ГРЭСтин башчысы Сапар Исаковдун курсташы, экөө дос экен деп атат да. Мындайча айтканда, дагы эле ошо кочкорлукка байланыштуу кылып кызматтарга алып келип атат да. Анан бул өтө кызык, коомчулукту да өтө мындай кызыктырып жатат. Анан бүгүн эксперттик коомчулук буну мындай кесе айтпаса болбой калды да. Себептен мынакей бардыгы иш чыкты, саясий нукка айланды, жогорку кеңеште талкуу жүрүп атат, комиссия түзүү маселеси көтөрүлүп атат. Ошондуктан бардыгын айтып, коомчулукка жарыя кылып, бул премьер-министр ким? Бул премьер-министрби, Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө келген кишиби? Өзү айтпадыбы келгенде, мен президенттин ишенимин актайм, президентке ушунча чоң ыраазымын, мага ушу кызматты ишенип бергенине деп. Мына ошол убадаларына туруп, өзүнүн милдетин так аткаруучу кишиби, же болбосо бул жөн эле Кыргызстанга өзүнүн тууган уругун, жердештерин кызматка алып келүүгө мындай ушул премьер-министрдик кызматты отдел кадр кылып алдыбы? Мына ошол маселелерди саясатта, парламентте карап, тактап, канчалык деңгээлде бул ошол өзү компетенттүү ушул кызматка экендигин аныкташ үчүн бүгүн бардыгын айтышыбыз керек болуп калды деп ойлойм да. Аэропортко мисалы үчүн Нурлан Акматовду алып барды. Ал дагы өзүнүн
жердеши болуп чыгып атат. Эми бул ушул жогоруда айткандай мындай ошо жердешчилик негизге басым жасап атат да. Мындайча айтканда мындай окуялар болчу. Мисалы үчүн Акаевдин учурунда баягы президенттикке дайынданган саясатчылар премьер-министр болуп келгенде акырындан ушундай өзүнүн тууган уруктарын жылдырып коюп аракет кылчу. Экинчи бир мисал бул Курманбек Бакиев. Баарыбыз билебиз, ал ачык өзү айткан, не кылайын эми менин инилерим бар тең ушундай аябагандай компетенттүү, аябагандай билгич, иштин жөнүн жакшы алып кете ала турган ушундай таланттуу адамдар болуп атса деп баарыбызга КТРден туруп айткан. Мына ошол мисал бар. Анан ошого мындайча айтканда Абылгазиев бүгүн экономика менен алышпай эле бул саясат менен ошо тууган уругун, жердештерин мындайча айтканда канат жайып, балким ошо кийинки президенттикке чыгам деп аракет кылып атабы деген дагы ой келбей койбойт. Себептенде бул ушу дал ошо мындай президенттикке барам деген адамдар гана ушундай негизде аракеттенип калчу да. Акаевден бери байкап келатканыбызда ошондой. Андан башка деле бир эмеси жок. Себептенде мисалы үчүн Абылгазиев баары бир парламент аркылуу бекийт. Парламент бир күнү ачуусу келсе алып түшүп коюшу мүмкүн. Мынакей анан ошондуктан бул бир гана нерсе, бул эч кимге билгизбей акырын анан премьер-министрдин да бүгүн ыйгарым укуктары аябагандай чоң. Мына ушул эки жагдайды пайдаланып Абылгазиев акырындан ушундай өзүнүн канатын жайып баягы чоң эмеге мындай кадамдарга барууга, мындан да чоң кызматка, балким президенттикке дайынданууга аракеттенип атышы мүмкүн да. Болбосо эмне кылып койду? Мына бир жылдын ичинде бир гана ушул экономиканы мындай таптаза кулап кетпегендей кылып эптеп кармап тургандан башка жаңылык азыр баягы оозго аларлык жаңылык киргизе элек. Анан бир дагы идея берилген жок. Мисалы үчүн Атамбаевдин ошо доорундагы жанагы кодекстер кирип, мынакей штрафтар келип атат, элдерге тарап атат. Бирок баардыгы тең аябагандай нааразы, аны анализдеп да койгон жок. Ошол Сапар Исаковдун, Атамбаевдин учурунда кандай жасалса, ошондой эле алып баарыбызга киргизип койду. Мындайча айтканда өкмөт дагы аябай залал тартты. Мисалы үчүн жанагы түкүрүк өкмөт же башка деп мындай негативдүү көп эме сөздөр айтылды. Анан мындайча айтканда баягы толук өзү, жеке өзү мына жемилге кылып алып чыгып мына коомчулукка киргизгендей бир мындай чоң иш боло элек да. Анан бир дагы долбоору Демилгени ишке ашкан жок. Ооба, демилгеси дагы кылса дагы мындай ишке аша элек. Бир дагы мындай чоң долбоорду жетектеп же болбосо алып кетүүчүлүк же болбосо дайыма мындай кыргыз элине көрсөтүп тургандай бир мындай кадамдар жок да. Анан мисалы үчүн мына жолдордун баарын тең айрым учурда мына КТРден башка жактан көрсөтүп айтып атышат мынакей деп. Бирок мисалы үчүн азыр токтоп калды да. Анан кийин кантип мына алдыда шайлоолор келет атат, канчалаган саясий партиялар чыгат. Жолдор токтоп турат. Мынакей Кара Балтага баратсак, февралда, мартта уже жолдор ишке кириш керек да, иштеп башташ керек. Баары тең эле токтоп турат. Анан каякта, анда акчалар каякка кетирип атат деген маселелер аябагандай көп да. Анан ошого мындай азыр коомчулук, мына депутаттар бул маселени бекер көтөрүшкөн жок. Алар дагы баамдап атат бул маселени. Абылгазиевдин бүгүн моралдык акысы жок болуп калды деп кесе айта алам. Себеп дегенде буга чейин эле биз билчүбүз, мындай кадр саясаты туура эмес экенин. Анан бул бир тууган бажа деген бул эң жакын
эмеге кирет да, мындайча айтканда жаңы клан түзүлүп атканы көрүнүп атпайбы? Бир тууган бажасы, анан кийин анын баласы болуп атпайбы? Мейли, мисалы үчүн Ырсалиевди баарыбыз билебиз, мындай экономист, баягы коомчулукка таанылган эле экономист, министр же болбосо башка кызматтарды аркалап кете ала турган эле адам. Бирок эмне үчүн баласы дагы ошондой $5000 чейинки акча ала турган кызматка барышы керек? Мен сизге бир нерсени айтайын, мына эскерип. 2005-жылы жаштар ушунчалык катуу Акаевка каршы көтөрүлүп кеткенинин бирден бир себеби Акаев эчтеке кылбай 14 жылдан бери. Анан кийин тиги кызы Берметти, баласы Айдарды өкөнү тең парламентке алып кирип алгандыгы үчүн жиндеп туруп көтөрүлүп кеткен да. Анан эми Абылгазиев менен Акаевдин экөө эки башка да. Акаев деген кандай гана болсун 14 жыл башкарды, академик, көптү билет. Единственный бул бир эмеси жанагы семьясын, то есть үй бүлөсүн мындай кармай алган жок, үй бүлөсүн башкара албай, ошондон мындай куулуп кетти да. Эми Абылгазиевден анын баягы сабак алыш керек да. Бир эмес, эки революция болду. Кан төгүлдү. Ошол кан төгүлгөндө ушул эле кызматка коюп аткан чоң кызматтагы туугандары, жердештери каякта эле. Буну бир гана жолу бар, бул аны жазалоо керек да. Мисалы үчүн премьер-министр бул өзү мыйзамдарды, конституцияны билип туруп, өзүнүн милдетин так аткарбай, премьер-министрдин кызматын чоң бир отдел кадрга айлантып атат да. Буну бир гана жол, муну саясаттан толук кетириш керек. Мындайча айтканда, моралдык баягы саясатта болууга моралдык укугу жок адам катары тааныш керек да. Анан сиздин жана ойлоруңуз боюнча да ошон үчүн мен басып турсам